Сокулук районунда бала бакчадан өрт чыкты. Окуя бүгүн 22 декабрда эртең менен Төрткөл айылында катталган. Өрттү өчүрүүгө 3 бөлүм тартылып, 30 адам коопсуз жерге эвакуацияланган. Тилсиз жол саат 09:53 чектөөгө алынып, өрттүн аянты болжол менен 550 чарчы метрде түзгөн. Учурда өрттү толук өчүрүү иштери уланууда. Өзгөндө унаа өрттөнүп, айдоочу аял 2 баласы менен ооруканага түштү. Кече 21 декабрда саат 1:50 чамасында Өзгөн шаарында унаа өрттөндү. Алдын ала маалыматка караганда, жаран Зеу Нексия үлгүсүндөгү унааны башкарып бара жатып, жолдон чыгып кетип, тосмон өскөн. Кырсыктын кесепетинен унаа өрттөнгөн. Айдоочу анын унаанын ичиндеги уулдары 2016-2019 жылдары туулган жарандарды жабыр тартып, Өскөн райондук ооруканасына жеткирилген. Машина күйүп кетти, адам секин айдагыла. Шопур алып кетти да. Урматтуу Өзгөн районунун тургундары жана коноктору, сиздерге эскертүү иретинде Өзгөн районунун жол коопсуздук камсыздоо кызматкерлери эскертүү иретинде айтып кетет. Жолдо жүргөндө жол эрежесин так сактаңыздар. Жол эрежеси бул өмүр эрежеси. Ошондуктан ар бир жолдо айдоочу болобу, жөө жүргүнчү болобу, жол эрежесин так сактоо бул ар бир атуулдун милдети. Манас аэропортунда бир нече каттамдар кармалууда. Бүгүн 22 декабрда аба ырайына байланыштуу Манас эл аралык аэропортунда бир нече каттамдар кармалууда. Бул тууралуу маалымат аэропорттун сайтында көрсөтүлгөн маалыматка караганда учактар кечээ түнүн тарта кармала баштап, учурда алардын саны 15ге жеткен. Мындан тышкары Ош эл аралык аэропортунда дагы кармалуулар бар экени көрсөтүлгөн. Соц тармакта Таластагы 2012 жылкы окуучуларды коркутуп, уртукмук алган балдардын видеосу тарады. Тасманын автору бирин уруп, экинчисин көчөдөн токтотуп алып, 2012 жылкыларды жана өзүн уят сөздөр менен атоого мажбурлап жатканын көрүүгө болот. Талашып аталган факт каттууга алынып, териштирүү жүрүп жатканын билдирди. Москвада унаа жарылып, генерал мерт кетти. Москвада жеңил унаа жарылып, анын кесепетинен Россиянын башкы штабынын оперативдүү даярдоо башкармалыгынын жетекчиси генерал Фаниль Сарваров каза болду. 22 декабрда эртең менен Москванын Есеневая көчөсүнө унаага орнотулган жардыруучу зат жарылган. Натыйжада алган жаракаттарынан улам Россия Федерациясынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын оперативдүү даярдоо башкармалыгынын жетекчиси генерал-лейтенант Фаниль Сарваров каза болду деп билдирди тергөө комитетинин өкүлү. Шот жана база телеграм каналдары эртең менен турак үйгө жакын жердеги унаа токтотуучу жайда турган Kia Sorento унаасы жарылганын билдиришкен. 56 жаштагы жабырлануучу унаада камалып калган, бирок кийинчерээк куткарылып, оор абалда ооруканага жеткирилген деп жазат РБК. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо
жардам бергиле. Аныч.